Биринчи байлык ден соолук. Аны чыңдоо үчүн туура тамактануу менен катар туура кыймылдоону да билүү керек. Тагыраак айтканда сергек жашоону калыптандыруу зарыл. Эмгек, кыймыл маданияты, акыл эс жигердүүлүгү, мамиле, тамактануу мына ушулардын бардыгы адамдын ден соолугун чыңдоочу факторлор. Мына ушул жаатта кененирээк баарлашуу үчүн фитнес машыктыруучу, жаш болсо дагы тажрыйбасы мол, тамактануу боюнча, ден соолукту чыңдоо боюнча адис Чынара Акматова менен жолугушуудабыз. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы. Да, бүгүн жөө келатам. Кээ бирде шашканда ушу транспортко отурганга туура келет. Көбүнчөсү жөө басам. Албетте, эми сизде келбеттүү болуш үчүн көп басыш керек. Ушу жөө басуунун адамга тийгизген таасири кандай, пайдасы бар? Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Жөө басуу аябай биздин организмге, биздин денебизге аябай пайдалуу. Биринчиден мээге, ички органдарга адам көп суроо берет, чарчабаш үчүн, ушул дайыма энергиям көп болуш үчүн эмне кылыш керекмин деп. Эң биринчиден ушул көбүрөөк жөө басканга аракет кылыш керек. Жөө басканда энергияң көбөйөт, ички органдардын жумушу бат-бат активдүү болуп турат, каныбыз бат-баттан кыймылдап бүт органдарга туура дем алып барып берип турат. Анан кийин биздин мээбиз өзгөчө 60-тан өдөөкү адамдарга аябай бул пайдалуу нерсе да. Негизи мага көп мындай вопростор берилет, кантип арыкташ керек, эмнеден башташ керек деп. Ушул эң биринчи мен айткым келет, ушул жөө басканга шашкыла да. Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө караганда, жарым саат чуркаганга караганда жарым саат жөө басса бат арыктайт дейт. Ушул кандай, чынбы? Негизи жөө жүргөн жана чуркаган бул деген аэробдук тренировкага кирет. Анан кийин чуркаганда канчалык 20 мүнөт чуркасаң, ошол 20 мүнөт бүткөндө эле ошол жерден эле бүтүп калат да. Көбүрөөк жөө басканда бул деген медленный кардио келе берет да. Ошол медленный кардио биздин денебизге көбүрөөк польза алып келет да. Дайыма көбүрөөк басып, кыймылдап, күн эртең менен баштап кечке чейин көптөн кыймылдап турса, бул аябай биздин денебизге пайдалуу нерсе. Арыктаганга дагы аябай ушул биринчи жакшы номер 1 деп коеюнчу из тренировок. Ал бул деген бизге акча сурабайт. Бир жакка барып тренировка кылган кереги жок. Ушул жөө эле басып, туура тамактанып, ошентип арыктап, өзүңөрдүн денеңерге көп пайда алып келсеңиз болот да. Ошондо адам бир күндө канча чакырым жөө басыш керек? Канча убакыт, канча мүнөт? Изилдөө боюнча азыркы жаштар, негизи адамдар бир күндө 1500–2000 эле шаг басышат экен. Бирок биздин денебизге пайдалуу бул 10 000 шаг. Бул эң аз деген ошончо басканга аракет кылыш керек да адам кишиси. Бир күндө ошол 10 000 шагты бир жарым саатта бат-баттан басып, бир жакка шашып бараткандай басып, ошол басып баратканда башыңар дылдый кармап эмес, башыңар түз кармап, колдоруңарды бат-баттан кыймылдатып басып турсаңар, ошол эң мындай пайдалуу нерсе да. Койду түз кармаш керек экен да. Анан кийин басып баратканда туура дем алганда кармап туруш керек да. Басып баратканда оозуңар менен, мурдуңар менен дем алып, оозуңар менен кайра чыгарып дегендей. Көбүнчөлөрүнө азыркы биздин шартта көп адамдардын бели ооруйт. Көп грыжа, протрузиялар деген болот. Ал адамдарга көп чуркаган болбойт. Аларга жөө баскан аябай пайдалуу болот да. Ошон үчүн жөө баскан бул көп энергия затрат албайт. Бирок ушул көп баскандан киши дагы арыктайт. Өзүңүздүн ишиңизге дагы келип калдык, анда кирип, ошол жактан дагы шашпай, кеңештерди айтып, көрүүчүлөргө өзүңүздүн пайдалуу маалыматтарыңызды берет деген ишеничтемин. Жүрүңүз. Бул кардиозона, муну эллипс деп коет. Бул жерде лыжа тепкендей эле бүт денен бар кыймылдап турат. Биякта велосипед, ар жак чоң үйгө лестница менен баскандай эле болосуз.
Бул жер полностью кардиозона, беговые дорожки. Бияққа өтіп алыңыз, беговой дорожкаға. Бутуңузду мындай четке коюп алып, ушул келип эле башка кийимди, спорт кийимди кийгенде кийип алам, удобныйраак деп. Келгенде эле ушул биринчи подопечныйларым келгенде эле ушул дорожкага коем. Сырттагы жөө басуу менен бул басуунун кандай айырмасы барбы? Айырмасы жок. Бир аз кичине адамдар келгенде көнө албайт. Бияка басканда бир аз мынтип коркуп, учуп кетемби, жыгылып кетем деп коркуп эметишет, коркушат. Анан мен акырындап үйрөтөм. Кантип эмнени басыш керек, кандай басыш керек, жанына туруп сүйлөшүп, кичине алаксытып, анан ошого көнүп кетет. Бул жерден жөө да басса болот. Бир жарым саат 20 минут жөө басып, же болсо чуркайбыз. Бияктан чуркасак да болот. Кичине скоростьту көбөйтүп алып чуркасак да болот. Бул кардиозона неге бул беговая дорожка деп коет муну. Беговая дорожка обязательно биринчи келгенде эле ушул жерге тургузам адамдарды. Не үчүн дегенде ушул жерден биз денени кичине жибитип алабыз, ысытып алабыз да, анан кийин уже жаңы башка тренировкаларыбызды баштайбыз да. Бул жер болсо силовая зона деп коет. Бул жерде вестер менен иштешет. Ар бир булчундун күчтүү болуш үчүн ар бир тренажер өзүнүн мындай ишин жасайт. Например, бул жерден биз адамдар приседание кыла албаса, бирок бутун күчтөтүп, ушул жерге жаткырып тренировка кылдырабыз. Мырзаларга ылайыктуу же кыздарга? Кыздар дагы келип тренировка кылат. Азыркы кыздар дагы күчтүү болуш үчүн каалайт. Булчундары чыгып, бир аз күчтүү болуп, аябай деле чоңоюп кетпейт, бирок мындай күчтүү болушат да, аябай. Бокс бул бир гана согуу эмес, бир гана ударлар эмес, бул ой жүгүртүү, бул өзүңдүн денеңе кожоюн болуу, ушуну бул өнүктүрөт. Бул эң биринчиден мээге аябай чоң нагрузка, анан кийин бул координация. Бар тараптуу спорт бул, боксто бүттүгү бар, фитнеси да бар, кроссфити да бар, кардио, функционалка бүт жагынан алынган спорт бокс. Ошондуктан элдер аябай көргөндөн кийин абдан кызыгышат. Спорт бул өмүрдүн булагы дегендей, спортту сүйүш керек, спорт менен күнүгө машыгыш керек. Жок дегенде бир күнүнө 20 мүнөт 30 мүнөт ушуга бөлсөңүздөр, күнүңөр аябай пайдалуу болуп өтөт. Ошо мен спорт менен катышкыла демекчимин. Өзүңүз канча жылдан бери машыгасыз? Спорт менен мен өзүм 4-класстан бери машыгып келем. Канча болуп калдым, ошондо 12 жашыман бери катышып келем. Биринчиден спорт мен үчүн хобби, анткени көп жылдан бери ошо спорт машыгып турам. Жаштарга айтарым, биринчиден режимди сакташ керек, анан туура тамактануу. Эгерде информация жетишпей жатса, интернетти ошо изилдеп, кыргызча же орусча сайттарды караш керек. Кичинеден ошо билим алыш керек да. Жана бизде спорт жана тарбия деген университети бар, академия спорта и физической культуры. Ошол жакта дагы эгерде аябай мындай кызыгып кетсе, окуса болот да.
спорт адамдарга жашоо үчүн аябай пайдалуу. Чылым чегүү, арак ичүү, терсиз зыяндуу адаттардан караганда ошо спорт эң жакшы болот да. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз канча жылдан бери машыгасыз? Спорттун кайсы түрүнө жакынсыз? Мен 12 жашыман ошо дзюдого катышып машыгып тургам. 18 жашыма чейин, вот. Анан 18 жашымдан баштап азыркы учурга чейин пауэрлифтинг эме спортто машыгып атам да. Мен мастер спорта по пауэрлифтингу, призер чемпионата мира, рекордсмен республики и просто хороший тренер. Сиз спортко кантип келип калгандыгыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Спортту негизи кичинекей кезимден бери жакшы көрөм. Дайыма ушул тренировка кылып жүрөм. 3 кыздын энесимин. 3 кызымды чоңойтуп, улуу кызым азыр быйыл буюрса 17ге чыгып калды. Ортоңку кызым 8 жашта, кичүү кызым 4 жашта. Бул аябай спорт менен экөө бири-бирине аябай тиешелүү. Туура тамактанбаса спорт болбой калат, спорт жок туура тамактанууда болбой калат да. Биз сизди күчтүү машыктыруучу катары эле эмес, күчтүү нутрициолог катары да билебиз. Сиз тамактануу боюнча атайын окуудан окуп келгенсиз. Ошо тажрыйбаңыздан бөлүшпөйсүзбү? Азыр жаңы келген, мага келген адамдарга ошо кандай туура тренировка кылыш керек, кандай туура тамактаныш керек, ошону үйрөтөм. Ошондо эле мен бир жерде эле тура бербейм. Эмне үчүн дегенде спорт бир жерде турбайт. Жылыга бир жаңы прогресстер чыгып ошолорду үйрөнгөнгө аракет кылам. Быйыл буюрса дагы пландарым да бар. Быйыл күзгө чейин, кышка чейин дагы бир 2 окууну өтүп алайын деген ойлорум бар. Нутрициология жакта мындай бөлүнөт да, азыр мода эмес, ПП питание деген бар, Мен болсо балансированное питание дегенди кармайм да. ПП питание деген муну деген кичине элдер туура эмес түшүнүп алат да. Булар ойлошот ПП питание деген аябай кымбат, анан бул модно депчи. Негизи мунун туура эмеси мындай правильный продукт деп коет да. Правильный продукт деп кандай продукттарды айтат? Мисалы, уйдун эти. Уйдун эти бул чын эле жакшы, качественный, жакшы продукт. Ичинде көп пайдалуу биздин организмге көп эмелер бар да, микро, макро элементтер бар. Например, банан деп коелу. Ошол банан деле жакшы, качественный продукт. Ошол эле гречканы алайлы, ал деле аябай жакшы продукт деп айтса болот. Бирок элдер ойлошот, ошол мага айтышат да, мен туура тамактанам, бирок эмнеге мен весим көп депчи. Туура тамактанганда дагы билиш керек, канча продуктты канча жеш керек. Ар бир адамдын весине жараша, жашына жараша, боюна жараша өзүнүн калоражы болот. Ошол эле туура тамактанганды кичине эле калоражын көбүрөөк кылып коесуз, ал деген набор веса болуп кетет. Кичине эле азайтып койсоңор арыктоого болот да. Ошон үчүн ар бир кишиге индивидуальный меню составлять этип берем да. Кандай запрос болот, кандай цель менен келет. Арыктайм десе, анда ошого жараша өзүнүн шартына жараша. Кээбиркилер айтат, менин мындай продукт алганыма шартым жок дейт, кымбат продукт алганга. Макул, мына сизге ушул магазинде эле кадимкидей күнүгө алган эле, кадимкидей эле продуктыларды туура жесе эле арыктаса болот. Ошол эле продуктуну жеп эле, особенно жанагы айылдагылар, огороддогу помидор, огурцы, капуста баарын өзлөрү тигишет. Ошол эле продуктун жеп эле арыктаса болот. Просто билиш керек кандай пропорцияда тамакты жеш керек экенчи. Мына азыр касиеттүү ыйык Рамазан айы, көпчүлүк адамдар орозо кармап атышат. Ушул маалда кандай туура машыгып, туура тамактаныш керек? Ошол боюнча дагы айтып бериңиз. Орозодо ооз ачууда туура ооз ачыш керек. Келип эле биздин азыркы шартта көп адамдар бири-бирин конокко чыпырып ооз ачканда дастарканды жайып баарын салып коюшат. Адамдар ооз ачканда эле келип баарын былтытып жеп алып эле, анан кийин ашказандар оор болуп эле кыйналып беришет. Негизи андай кылган туура эмес. Ооз ачарда шашпай отуруп,
жылуу суу менен ачканга эң туура. Негизи жылуу суу эмнеге муздак суу менен ачпаш керек? Муздак суу деген ашказанга киргенде аны жылытыш керек, ашказан ошого да энергия кетет. А биз орозо убагында энергияны көбүрөөк сакташ үчүн аракет кылыш керекпиз да. Ошон үчүн деген жылуу суу ичсеңер, ал деген бат сиңип кетет дагы денеге. Анан кийин шашпай салат жеп, анан кийин болсо эт жеп, анан кийин крупа деп коет, күрүч болобу, макарон болобу, булгур болобу, ошолорду жеш керек да. Биринчи деген салат жеп, эт жеп, анан жанакындай углеводдорду жеп туруп, анан кийин финикпен отуруп жарым сааттан кийин тамак жегенден кийин отуруп чай ичсеңер болот да. Анан ифтардан кийин эмнеси жакшы, аябай пайдалуу, бул деген азыр деген 7:30 ачылып атпайбы ооздору. Тамак жеп алып шашпай 1 саат басканы, жөө басканы 40 мүнөт, 1 саат басканы бул аябай жакшы да. Анан кийин түнкү жатаарда таң атканча эле тамак жей бербей, ошол келип уктап, анан эң ушул дагы энергияны кандай сакташ үчүн бул деген эрте жатыш керек. Эртең менен эрте туруп ооз ачышат, ооз жабышат. Ооз жапканда дагы эрте туруп жумуртка, творог, салат, фрукты, жаңгак, негизи белки, жыры, углеводы деп коет, ошолордун баары бир тамак жегенде алыныш керек да организмгечи. Эртең менен ошолордун баарын шашпай отуруп жеп, оозуңузду жаап, сууну көбүрөөк ичиш керек. Эсиңер силер оозуңарды жаап атканда азыр тамак жеп алып жатам десеңер, кайра уктайм десеңер, анда жеңилирээк тамак жеш керек да. Жок, азыр ушуну оозумду ачып алып анан кайра иштеп кетем десеңиз, анда кичине мындай көбүрөөк энергия берген тамактар жеш керек. Бул деген жаңгак, эт, балыктын эти, тооктун эти, ошондой, анан кийин күрүч, гречка, макарон, булгур, ошондойлорду жегенге жакшы. Ошол энергияны берип, кечке ошо сизди курсак ачпай, мындай энергияңар бар болуп жүрөсүңөр да. Спорт машыгуу жагынан орозо кармап атканда, негизи кичине адам кишиси ага чейин спортко катышып жүрсө, ал деген, например, 6 подход кылса, мында болсо уже бир 3 подход, 2 эле подход кылып, вестерди азыраак алып, мындай кичине жана булчундарды эле сакташ үчүн эле тренировка кылат да. Жанакындай чуркап, кардио тренировкаларды, интенсивный тренировкаларды кылган болбойт да негизи. Көбүрөөк күч кетип, адам киши шалдырап баштайт. Мына көрүүчүлөргө туура машыгуу, туура тамактануу боюнча абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Өзүңүздүн да ден соолугуңуз чың, саламаттыгыңыз сак болсун. Ушундай келбеттүү болуп, келишимдүү болуп, жаштарга өзүңүздүн кеп кеңештериңизди айтып, тажрыйбаңыз менен бөлүшүп жүрө бериңиз. Саламатта болуңуз.